Эми мына ушул жаназа намазынын окулуш тартибине өтөлү. Иншалла сыртта да көп адамдар келип калганды. Үйрөнөлү жалпыбыз. Жаштарбы, чоңдорбу, ким болбосун жаназа намазына келип туруп эле айт намазынын окулушун азыр муну жаназа намазынан кийин айтабыз. Биринчи жаназа намазын айталы. Көпчүлүгүбүзгө керек. Ар бирибиздин башыбызда бар. Келип туруп кете бербейли. Ошого жаназа намазын үйрөнөлү. Биринчи ниет кылабыз. Жаназага барганда ар бирибиз ниет кылабыз. Ниет кылдым. Мына ушул 4 такбирлүү жаназа намазын окууга жүзүмдү кыблага бурдум. Мына ошол жаназа намазынан пайда болгон соопту ушул майытка, ушул мархумга багыштадым. Ушул имамга уюдум. Калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн Аллаху акбар кулак кактыңыз болду. Калыс Аллах ыраазы кулак кактык. Кулак каккандан кийин Субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук. Айттыкпы? Айткандан кийин Аллаху акбар болду. Ошол Аллаху акбар дегенде кебирлер кол көтөрүп, же кебирлер башта Аллаху, андай нерсе шарт эмес бизде. Түшүнүктүбү? Кебирлерибиз жана умрага баргандар жаназада үчөөнүтөр кол көтөрөт экен деп биздикилер ам үйрөнүп келди. Биз ханафи мазхабытанбыз турганда. Ал жактан алардын намазы үйрөнүп келиштин кереги жок. Өзүбүздүн намазыбыз бар биздики. Түшүнүктүбү? Турганда эмне кылабыз? Сананы окугандан кийин жөн гана Аллаху акбар. Андан кийин ошол намазда окуп аткан аттахияттан кийин окуган Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Мына ошол Аллахумма салли аля менен Аллахумма барик аланы толук окуйбуз. Окугандан кийин кайра Аллаху акбар. Экинчи жолу такбир айттыкпы? Экинчи жолу такбир айтканда дагы башты көтөрбөйбүз, колду көтөрбөйбүз, жок мына такбир айтабыз болду. Андан кийин аркасынан өзүнүн дуасын окуйбуз. Allahumma gfir li hayyina wa mayitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Mına ошол дуасы бар. Эми буну билбейбиз көпчүлүгүбүз. Биз не кылабыз билбегенде? Жакты электерин не кылабыз деген суроо болду да. Мына ошол жакты электерге атайын ушул маселени чукулат. Эми көпчүлүгүбүз кайдыгер биз эми. Көбүбүз жактабай атабыз ушул нерсени. Илгери жактатат эле аксакалдар. Азыр билбейм, жактатпай атабыз көпчүлүгүбүз. Мени мисалы эсимди тааныган мезгилде эркекке, аялга, кыз балага, жаш балага бүт бардыгына жаназаларды 40 фарзды bir para Kur'an Yasin tabarak ben çoğatavuz yaştıkman. Esimde tanıganda 4-5 yaşta olduğunda ben çoğatam jattatkan. Allah rahmat kılsın, Allah razı olsun çoğatavuzdan. Aksakallar jattat yürütölü nemerilerimiz koşun neseni. Erte biz ölgönden keyin arkavuzdan dua kıla turgan, arkavuzdan janazabızı okuy turgan oşol neverilerimiz baldarыбыз. Emi janagı jerde emi azır özün duasını bilbeybiz. Ne kılabız yani? Bilbegender biz bilgen bir jengil dua var. Köpüz uqqanmız. Emne? Allahumma gfirli ve li validayya ve li ustadiyya ve li cemi'il mu'minina vel mu'minat ve li muslimina vel muslimat. El ahyai minhum el amvat. İnneke mucibud da'vat ve rafi'ud daracat ve munzilul barakat ve ya qadiyal hacat. Mına oşol duanı okusa bolat deptir kitaplarda. Azırkı janazanın duasını bilbegenler. Düşünüktü. Azırkı bu duanı köpçülük göz. 80-90% uğu öğretleri jaktap alganmız. Düşünüktü. Oşogo eğer janaza namazının duasını özünü jaktaganга hareket kılaylı, özünü bilbegen bolsa azırkı duasını жоқ дегенде ошол азыркы дуаны. Түшүнүктүбү? Ошол дуаны окуйбуз. Андан кийин дагы бир жолу Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Салам берилет. Ошол менен жаназа намазы бүтөт турган.